1997 жылы улуттук компьютердик гимназия аталышына ээ болгон мурунку номер 5 аталышын ушинтип өзгөрткөн биздин мектебибиз азыркы 1 жылдын ичинде эмне жумуштарды аткарды. Кыскача мен төмөндө маалыматтарды берип кетейин. Улуттук компьютердик гимназия 1997 жылы ноябрь айынан баштап улуттук компьютердин гимназиянын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыкты. Ал концепцияда эмне каралган? Эң биринчи электрондук китептерди жасап чыгуу, буга карата информациялык системаны үйрөтүү мугалимдерге биринчи этап боюнча. Себеби мугалимдер үйрөнбөй туруп эч качан андан ары электрондук окуу китептерин түзүүгө мүмкүн эмес эле. Ошондуктан биз ноябрь айынан баштап 17 жылдын санрап информациялык системасын үйрөнүп электрондук окуу китептерин предметтер боюнча түзүп алдык. Албетте өзүм кесибим информатика болгондуктан информатика китеби боюнча электрондук китептерди мугалимдерге мен үлгү катары көрсөтүп, алгачкы 1-2 айдын ичинде электрондук китептерди жасап чыктым. Бул негизги этапта бизге улуттук компьютердик гимназияда мультимедиалык лаборатория түзүлдү атайын. Ошол лабораториянын негизинде биз предметтер боюнча мугалимдерге электрондук китептерди кантип түзүү боюнча өзүбүздүн курстарды уюштуруп, үйрөтүп аягына чыктык. Этап боюнча алда коюлган максатта эмне көрсөтүлсө, биз 2018-19 жылы ошол предметтер боюнча 3 чейректин материалын толук бүттүк, 4-чү чейректи өткөзүп жатабыз. Негизи гимназиянын максаты мамлекет койгон аймактарды өнүктүрүү жана санаа реттештирүү багыты боюнча иштелип чыккан Билим берүү министрлиги тарабынан стратегиялык максат акыркы 5 жылда биз билим берүү системасы өнүккөн 40 мамлекеттин катарына кошулуусубуз керек деген максатты койгонбуз. Мына ошол багытта биздин мектеп эмне иштерди ошол кыска аралыкта 2018-19 жылда эмне иштерди аткарды. Биринчиден электрондук китептерди ар бир предметтер боюнча дизайны болобу, мазмуну болобу баарысын бир деңгээлге көтөрүп чыктык. Себеби электрондук китептин мазмунун биринчи иретте ошол сабакка керектүү болгон презентация, аудио-видео материалдар, мазмуну, анан компьютерлык тестирлөө, динамикалык компьютердик тестирлөө, бул кайтарым байланыш, окуучу мугалимден көз каранды эмес, үйдө эле ошол программаны электрондук окуу китебин жүктөө менен өз алдынча билим сапатын көтөрүү деңгээлине жетет. Буга чейин жеткирүү үчүн окуу материалды жалпы жагынан толуктоо үчүн ар бир предметник мугалим электрондук китебин мына ушул 2019 жылы ушул мезгилге үчүн чейректин аягына чейин ар бир материалдардын үстүнөн иштеп деңгээлге жеткирди. Дагы бир айта кетер турган нерсе, бул 90 жылдан ашык улуттук компьютердик гимназиянын тарыхы бар. Бул мектепти көрүнүктүү инсандар бүткөн. Азыр Кыргызстандын ар бир тармагында эмгектенип кызматтарын кылып атышат. Айтайын дегеним, негизги бул мектептин уставы боюнча региондордон таланттуу балдарды окутууга арналган мектеп. Бул үчүн жазгы мезгилде окуу жылынын аягында региондорду кыдырып биз былтыр 2017-18 окуу жылында орто мектептерден балдарды кабыл алдык. Азыркы бир нерсе байкалды. Биз кабыл алынган балдар эң окууга ынтызар, мотивациясы күчтүү же болбосо деп айтсак болот. Мына азыр ошол кабыл алган балдар бизде окуудун эң алдыңкы жетишкендиктерин көрсөтүп атат. Мына ушундан ары биз өнүгө берсек, бизде улуттук компьютердик гимназиянын базасында жатакана бар. Ошол региондордон келген балдарды жатаканага жаткызып окутуу. Азыркы учурда 195 бала окуйт. Жалпысы мектепте 3185 бала окуйт. Мына ошол негизде биз акырындан улуттук компьютердик гимназиянын
окуу процессинде электрондук окуу китептерин киргизүү. Экинчи максатыбыз электрондук мектепти ишке киргизүү. Электрондук мектеп ишке киргизүүнүн негизги максаты азыркы учурда колдонулуп аткан кагаз түрүндөгү күндөлүктөр, окуу журналдары биз электрондук багытта өтөбүз. Мына ушул багытта азыр иштеп атабыз. Проектине жасап иштеп чыктык. Финансы каражаты табылса, биз ойлоп атабыз, кыргыз тилдүү мектептердин арасынан эң биринчи электрондук мектепти ишке киргизебиз. Эң көрүнүктүү жана сыймыктануучу маселе болуп, акыркы жылы билим берүү мыйзамы 2015-жылы өзгөргөн, мындай деп: гимназия аталыштагы мектептер гуманитардык багыттагы мектептер, ал эми лицей багытындагы мектептер физика, математика, химия, биология багытында окутууга арналган мектептер болуп. Мына ошон үчүн бизге үчүнчү бир мындай маселе болду, ошол гимназиядан статусунан лицей статусуна өтүү. Ар жыл сайын окуу процессинде 6 майда биз ушундай майрамдык маанайда гимназиянын күнүн белгилечү элек. Ушул жылы 2018-19-20 жыл окуу процессинде биз 6 май күнү статусубузду ошол лицей деп аталышка өзгөртүп атабыз. Анда официалдуу аталышы төмөндөгүдөй болот: профессор Айдаркан Молдокулов атындагы инновациялык технологиялар мектеп лицейи. Дагы да болсо биз ошол компьютердик гимназия деген аталыштан биз мазмунун жоготкон жокпуз. Тескерисинче биз акыркы окуу процессинде кандай инновациялык технологиялар колдонсо, биз ошол багытта биз аталышты дагы ана мазмунду ошо деңгээлге көтөрөлү деген инновациялык технологиялар мектеп лицейи деген аталышты быйыл 2019-жылы 4-мартта өкмөттүн чечими менен биз ушундай аталышка ээ болдук. Мына ушул гимназия күнүндө биз жалпы атрибуттарды, лицейдин гимназиянын атрибуттарын иштеп чыктык. Гимназиянын атрибуттарына, лицейдин атрибуттарына бизге белгилүү болгондой гимназиянын желеги, анан гимни. Мына лицейдикин даярдап койдук, баардыгын, желегин дагы атрибуттарын даярдап койдук. Мына ушул майрамдык салтанатта биз ушундай жетишкендиктерди, алдыга стратегиялык пландарды коюу менен ушул аталышка ээ болуп турабыз. Менин негизги айтайын деген алдыңкы дагы бир жакшы оюм бар. Биз ушул кыргыз тилдүү мектептерде инновациялык технологиялар мектеби лицейи окуу процессинде кыргыз билим берүү системасында кандай жаңылыктар болсун эң биринчи апробациядан өткөрүп, андан биз башка мектептерге жайылтуу иш-чарасына жардам беребиз деп эң алдыңкы ошол мектеп болуусуна шарт түзүүгө дайыма биз ушундай планды койдук. Менимче педагогикалык коллектив дагы ушундай маанада даярданып атат. Себеби акыркы даярданганыбыз биз муну айгинелеп турат. Себеби биз алдыңкы электрондук китептерди ушул окуу процессине колдонуу боюнча кыргыз тилдүү мектептердин арасынан эң биринчилерден болуп ушундай өзгөрүүлөрдү ишке киргизип жатабыз. Урматтуу кесиптештер, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жогоруда айтылып кеткен стратегиялык максаттарды аткарууда биз эң көрүнүктүү, жыйынтыктуу бир иш-чараларды өткөзүп, республика боюнча ошол электрондук китептерди түзүү боюнча, электрондук мектепти орто мектептердин ишмердүүлүгүнө киргизүү боюнча, видео онлайн сабактарды колдонуп билим берүү порталына жайгаштыруу боюнча көп ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун. Ушундай алдыңкы иштерге багытталган ошол жумуштарга жалпы ийгиликтерди каалап кетмекчимин.